Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы милициянын кайгылуу кызматы менен биргеликте өткөргөн кезектеги рейдте мас абалында рульга отурган, жол эрежелерин одоно бузган, аны менен катар документи жок унаа башкарган шылуундар жана авто бейбаштык жасаган бир катар жарандар кармалды. Ошондой эле кезектеги программада Ысык көлдө өткөрүлгөн криминал аталышында атайын операция тууралуу баяндайбыз. Шаар көчөлөрүндөгү жол кырсыктарынын басымдуу бөлүгү айрым айдоочулардын жол эрежесине карата жоопкерчиликсиз мамилесинен улам келип чыгууда. Маселен 17 август күнү кечки саат 11 чамасында Борбор калаанын чок ортосунда бир убакта 3 унаа сүзүшкөн. Айдоочунун бири катуу ылдамдыкта бара жатып, унаасын башкара албай кырсыкка учураган. Азыркы учурда кырсыктын чоо жайын аныктоо боюнча баардык тиешелүү иликтөө иштери жүрүүдө. Айдоочуларга тиешелүү протоколдор толтурулуп, унаалар айып короого токтотулду. 3-полосадагы машинага сиз көп. Сен кайсы жактан бияктан кеттиң беле? Жок, нар жактан кеттим. Кандай чымында чыгып кеттиң? Ар жак пробка болуп калды. Биз бери чыгып алганбыз. Бул жактан машиналар келип калганда биз эки машина өткөрдү да. Бери өткөрүп баратканбыз. 16-сы 08-2025 saat 21:30 çaması Çınız Aytmatov көчөсүнөн Ахматбек Жаманбаев көчөлөрүнүн кесишинде айдоочулардын айтымына караганда ушундай сыналгы үлгүчүлөр автоунаа түндүктөн түштүккө карай келе жаткан. Audi менен Subaru үлгүсүндөгү автоунаа чыгыштан батышка карай көздөй Ахматбек Жаманбаев көчөсүнө бул жака düz manevr жасашкан. Ошол учурда бул жерде жол кырсыгы катталып, азыркы учурда тийиштүү схема, мыйзам чегинде чара протоколдор түзүлүп жатат. Ал эми милициянын кайгылуу кызматы менен биргеликте Бишкек шаарында өткөн рейдтик иш-чараларга келсек, бул аптада дагы алкоголдук ичимдиктерди ичип алып рульга отурган бир катар айдоочулар тартип коргоо органдарына колго түштү. Маселен, мына бул сиздер көрүп жаткан унаа шаардын четинде Маевка конушунда алгач шектүү катары токтотулган. Кармалган жаран алгач айыбын мойнуна албай, тартип коргоо органдарынын мыйзамдуу талаптарына баш ийбей жатты. Бирок анын мындай аракети унаасын айып короодон сактап кала алган жок. Өзүнө тиешелүү протоколдор толтурулуп, айдоочулук укугунан ажыратуу боюнча документтер сотко жөнөтүлдү. Айдоочубуз Тендик көчөсү менен түштүктү карай айдоочулук жок. Айдоочулук күбөлүгү жок, унаасын башкарып бара жаткан. Азыркы маалда өзүңүздөр көрүп отургандай жеринен протокол түзүлүп, айдоочуга карата түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, жана ошондой эле убактылуу айып короо токтотулду. Московский точка дарегиндеги айдоочу сизге эскертүү, то есть вам предупреждение, чтобы впредь не выезжайте без водительского удостоверения. Ушул жылдын сентябрь айынан тарта Кыргызстанда президенттин тапшырмасынын негизинде айдоочулардан жол эрежелери боюнча сынак алуу жараяны башталат. Буга карата даярдык иштери жана азыркы сыноо мезгилинде ар кандай сурамжылоо иштери жүрүп жатканы белгилүү. Бирок бул жагдайга да түшүнүү менен мамиле кылбай, айрым жарандар адаттан тыш аракеттери менен эсте кала турган болду. Бул жаатта жүргүзүлүп жаткан иш-чаралар жана ага карата жарандардын мамилеси тууралуу кийинки видео тасмага көңүлүңүздөрдү бурабыз. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы милициянын кайгылуу кызматы менен биргеликте өткөргөн кезектеги рейдте мас абалында рульга отурган, жол эрежелерин одоно бузган, аны менен катар документи жок унаа башкарган шылуундар жана авто бейбаштык жасаган бир катар жарандар кармалды. 2 күндүк рейдте жол эрежесин одоно бузган ондогон айдоочуларга протоколдор түзүлүп, унаалары айып короого киргизилип жатты. Рейдтик иш-чара учурунда жарым сааттын ичинде 3 унаа кармалган. Анын ичинде экөөсү жаш өспүрүмдөргө рулду башкарууга бергендиги үчүн, бирөөсү болсо ошол жерден бейбаштык кылган үчүн кармалган, авто ээн баштык кылган үчүн. Азыркы учурда 3 унаа тең Махатма Ганди көчөсүндө айып короого келди. Азыркы учурда протоколдордун баары жазылып, копиялары айдоочуларга берилди. Бүт укук жана милдеттери түшүндүрүлүп, түшүндүрүү иштери биз менен жүргүзүлдү.
Жол эрежесин одоно бузуп, жолдо жүрүүдө жоопкерчиликсиз мамиле кылган жарандар бир гана Борбор калаада эмес, республиканын дээрлик баардык аймактарында бар экени белгилүү. Маселен, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы милициянын кайгуул кызматы менен биргеликте Ош жана Жалал Абад облустарында өткөргөн текшерүү иштеринин жыйынтыгына карасак, унаа башкаргандардын мыйзамсыз иш-аракеттери миңдеп саналат. Анын арасында айрыкча жол кыймылына өтө кооптуу жагдай жараткан, спирт ичимдигин ичип рулга отурган айдоочулар болуп эсептелет. Жол сакчылары аталган 2 облуста өткөргөн рейд учурунда жол эрежесин одоно бузган ондогон айдоочуларды кармап, аларга карата тиешелүү чараларды көрдү. Сузак районунун аймагында рейд учурунда УАЗ-2107 автоунаасынын айдоочусу спирт ичимдигин ичкендикке шектелгендиктен азыр Сузак райондук наркология бөлүмүнө алып келип текшерттик. Текшерүү учурунда айдоочунун спирт ичимдигин ичкендиги тастыкталды. Азыр тийиштүү протоколдор толтурулуп, автоунаасы айыпталууга токтотулат. Ош жана Жалал Абад облустарында өткөрүлгөн рейд учурунда бир гана мас айдоочулар эмес, унаалардын терезелерин мыйзамсыз караңгылаткан, документи жок машина айдаган айдоочулар көп экени белгилүү болду. Мындан сырткары авто ээн баштык жасаган жаш балдар тартип сакчыларынын колуна түшүп, ошондой эле жол коопсуздук кызматкерлерине баш ийбеген бир катар айдоочуларга тиешелүү протоколдор толтурулуп, унаалары айып короо жайына киргизилип жатты. Кыргызстанда бир жумада 290 мас айдоочу аныкталды. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришти. Маалыматта айтылгандай 11 августтан 17-сине чейин жалпы өлкө аймагында 22 миңден ашык жол эрежесин бузуу фактылары аныкталды. Анын ичинен тийиштүү документтери жок унаа башкаруу 893, мас абалында рулга отургандар 290, унаанын терезелерин мыйзамсыз караңгылатуу 170, жөө жүргүнчүлөр катышкан жол эреже бузуула 845 жана ошондой эле ар кандай жол эрежелерин бузгандыгы үчүн 2000ден ашык унаа айып короо жайына токтотулган. Ысык көл облусунда криминал аталышындагы атайын операция өткөрүлдү. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалыматка караганда атайын операция уюшкан кылмыштуу топтордун мыйзамсыз иш-аракеттерине бөгөт коюу жана жоюлган уюшкан кылмыштуу топко тиешеси бар адамдардын арасында профилактикалык иш-чараларды жүргүзүү максатында жүргүзүлдү. Ыкчам иш-чаранын жүрүшүндө Ысык көл облусунун жергиликтүү тургундарынын ичинен уюшкан кылмыштуу топко тиешеси бар 144 адам Ички иштер министрлигинин адистештирилген реестринде турганы аныкталды. 13 августта уюшкан кылмыштуу топко тиешеси бар адамдардын жашаган 13 дарек боюнча активдүү ыкчам ийгиликтөө иш-чаралары жүргүзүлгөн. Мындан тышкары кылмыштуу идеянын пайда болушуна жол бербөө боюнча профилактикалык иш-чараларды жүргүзүү максатында Ички иштер министрлигинин адистештирилген каттоосунда турган 26 адамга карата түшүндүрүү жана алдын алуу иш-чаралары жүргүзүлдү. Ошондой эле ушул тапта Ысык көл облусунун аймагында жашаган 74 жаранга карата ыкчам издөө жана профилактикалык иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Урматтуу жол кыймылынын катышуучулары, 2025 жылдын 31 августу Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнү Жалал Абад шаарында расмий иш-чаралар боло тургандыгына байланыштуу Жалал Абад шаарынын айрым көчөлөрү жана жолдору жарым-жартылай же болбосо толук түрдө жабылышы мүмкүн. Ошондуктан айдоочулар өзүңүздөрдүн маршрутуңуздарды же болбосо өзүңүздүн жеке унаа каражаттарыңыздарды башкарбай турууну өтүнөбүз. Ошондой эле айдоочулар жана жөө жүргүнчүлөр жол кыймылынын эрежесин толук сактоону талап кылабыз. Сиздердин жол кыймылын толук сактооңуздар менен өзүңүздөрдүн жана башкалардын өмүрүнө кепилдик боло аласыздар. Сиздердин коопсуздугуңуздар биздин негизги милдетибиз.